Көп жылдан бери саясатта жүрөсүз. Жаш кезиңизде депутат болдуңуз. Саясат деген сиз үчүн эмне? Эми мен саясатта көп жылдан бери жүрөт деп мен андай айта албайм. Себеби мен депутат катары 15 жыл уже мына болдум. 3-чү Созовто иштеп атам. Депутат саясатчы да. Саясатчы, бирок мындай эң накта саясатчы бул мындай башка тармактарда дагы иштеш керек. Анан интриганы бир топ эле куруш керек. Мен ошого жакын эмесмин да. Өзүңүз саясатчы деп эсептебейсизби анда? Меники саясий кызмат, бирок мен барып бир жерде интриганы кылып андай менде жок. Мүмкүн саясатчыдар айтса болот, бирок не в таком широком смысле дегендейчи. Саясатчы дегенде жанакындай максатына жетиш үчүн баардык нерсени колдонгон адам катары эмес, Тура. Вот. Менде конкреттүү меники мисалы максат азыр депутат катары. Мен мыйзамдарды окуйм, ошол мыйзамдарды жакшы чыгаш керек. Сунуштарды берем. Ошол сунуштар боюнча талашам комитеттерде, жогорку кеңеште. Албетте менин кээ бир сунуштар өтпөй калат, эми бирок бул коллективдүү ушундай орган болуп атпайбы? Кээ бирде урушасың. Эми бул саясатта айтса болобу? Да, айтса болот. Бирок бул мындай өтө в узком смысле, да, саясат. Саясат деген кир нерсе деп айтып коюшат, ошого кошуласызбы анда? Эми кир нерсе, бирок бүт баары эле ошого келип атпайбы, или барам деп атпайбы, жагып атпайбы анан. Кир деп мындай прям мен айта албайм, себеби акча дагы кир, башка дагы кир, мындай толуу кириси дагы бар, тазасы дагы бар ошол жерде. Адамдан өзүнөн көз каранды экен да кандай болот, Сөзсүз, адам өзү кандай ошол жерде өзүнү көрсөтсө, мисалы мен айткандай интриганы кылса, бул уже мындай таза эмес да саясат.